Албетте аялдар туурасында кеп кеткенде мына жашына ой калчап ойлоп көрө турган болсок, сизди дагы мени дагы аял киши төрөдү да. Мен деген байды дагы ошол аял киши төрөдү да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды дагы биз Манас менен сыймыктансак, Манас атабызды дагы ошол аял киши төрөдү да. Манас эметесейдек бардык баатырларды дагы эл жүрөктүү көчөдөгү бир бомбучту дагы ошол аял киши төрөгөн. Ошондуктан аял киши бүгүн кыз төрөсү, кыздан алып ыраазы болбостон ичип чегип башка кылып сыгылып өзүнчө куддун башына бир көйгөй маселе түшкөн адамдай болуп кыздан албаш керек. Бир атанын 6 кызы бар экен. 6 кызынан капы болуп кайгырып кыз басып кетти бар жокту аялына айтып коет экен, сен уул төрөп бербесең жетинчисин. Бул 7-чи кош бойлуу экен. Эгерде кыз болуп башка болуп дагы башка перзент боло турган болсо, сен көрөрүңдү көрөсүң, жообуңду аласың. Бул 7-чи сөз түрдө уул болуш керек деп туруп приказын өзүнүн буйругун берет экен да. Бирок ошол түндө уктап түшүндө түш көрөт экен. Түшүндө түш көрүп бейиш тозок бөлүнүп, бардыгы кыямат болуп, оңго солго болуп бөлүнүп жатты. Буну периштелер, тозок периштелер алып келип, желки колунан сүйрөп, тозоктун биринчи дарбазасына жетелеп алып барат экен. Сүйрөп алып барса, ал жерде биринчи чоң кызы, улуу кызы туруп, атамды бул жерге киргизбегиле, мен каршымын бул нерсеге, киргизбейм мен деп. Ошо биринчи улуу кызы тозоктон тоскон тоспарда болот экен. Экинчи тозоктун эшигин алып келет. Ал жерде экинчи кызы турат, үчүнчүсүн алып барат, ал жерде үчүнчү кызы турат, акырын алып барса 6-чы кенже кызы турат. Атамды бул жерге киргизбейм мен дейт. 7-чи дарбаза бош турат, ал жерде ойгонуп кетет баягы адам. Туруп эң биринчи дарат алып Кудайга дуа кылып, Аллахым 7-чи перзентимди дагы кыз кылгын деп дуа кылат. Албетте кыздан албаш керек, кыздан күйүнбеш керек, кызга сүйүнүш керек, кыз бергенде Кудайга шүгүр кылыш керек, албаш керек. Кыз бала тозоктон тоскон тоспарда болот экен. Алымдардын китептеринде, уламалардын китептеринде келет. Кыямат болгон учурда бейишке кирген топтордун арасынан арыздануу, дат салуу болот экен. Алардын бир тобу кыздар экен. Аллах табарак ва таала Жабраил алейхиссаламды ортого салып кабарын сурайт. Буларды эң күчтүү азаптан, тозоктон сактап бейишке киргизип жатсам, эмне үчүн булар дат салып жатат? Эмне үчүн сыздап жатат кабарын биле о Жабраил алейхиссалам? Жабраил алейхиссалам келип, алардан себебин сураганда, биз аркы дүйнөдө, биринчи дүйнөбүздө, бул дүйнөдө атабыздан мээрим толук түрдө көрө албай калдык. Турмушубуз менен, жумушубуз менен, ишибиз менен, кезибиз менен өзүбүздү билебиз, ата-энебиз менен чогуу боло алган жокпуз. Ата-энебизден мээримди ал жерде көргөн жокпуз. Аллахым бизди бул дүйнөдө дагы ата-энебизден айырып коесунбу? Аларды тозоктон алып чык, биз менен бейишке кирсин деп. Алардын даты сыздаган ою ушул болот экен. Ошол кыз балдар, уул балдар эмес, кыз балдар ата-энени бейишке киришине себепчи болот экен. Аллах табарак ва таала мээримдүүлүк дарыяларымды кайнатып жиберди ушул кыздардын көз жаштары деп, ата-энесин дагы бейишке киргизет экен. Бейишке киришине ошо кыз бала себепчи болот экен. Ошондуктан кыз баладан эч качан албаш керек. Кыз төрөдү, аялын кыз төрөдү деген кезде жер карабаш керек, сыймыктаныш керек. Бул бир гана бейиш тозок маселесинде эмес. Меми деген акылдуу кыздар бар. Аял кишинин акылы кем дегенде ал жалпы түрдө айтылган эмес. Кээ бир аялдар бар. Бир коомдун эркектери кыла албаган иштерди кылып койгон. Кээ бир кыздар бар. Балагат жашына жетпестен туруп, балагат жашынан өтүп, жегени өгүздөй, караганы букадай, күчү букадай болуп, ер-азамат жигиттер кыла албаган иштерди, бойдок жигиттер кыла албаган иштерди ошол кичинекей секелек кыздар кылып коюп атат. Эки жакты чөйрөнү салыштырып көрө турган болсок, мемми деген эркектер кыла албаган иштерди ошол аял кишилер кылып коюп атат. Нобель сыйлыкты алгандар да аял кишилерден бар. Ошондой экен, аял кишини эч качан кемситпеш керек. Сен акылсызсың, башкасың деп аны тепсебеш керек.